Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл хадисте бардық мен мұсылманмын деген адам Фатиха сүресін, Құрандағы Фатиха сүресін, Құл гуаллаху ахад, Ихлас сүресін кім білген дейелі, иннамал аъмалу бинният, бардық иш ниетке жараша болады деген Пайғамбарыбыздың құтты хадисін білбеген адам жоқ. Бардығыбыз білеміз, бардық иш ниетке жараша болады екен деп. Адамдар кейбірі ушу динде қолданып, bir жылдызға айланып кетейінші дегенде адамдар арабызда жоқ емес. Интернет бұлақтарында бирөөнүн кайгысын, бирөөнүн башына келип аткан кайгыны пайдаланып туруп мен жылдызга айланайынчы, ушу адамдарга сүйкүмдүү болоюнчу дегенде адамдар жок эмес. Бирок аларда айтып жүргөн хадис ушу иннамал амалу бинният деп аларың деле айтып атат. Мечитке келип такубаң деле айтып атат, башкаң деле айтып атат, урматтуу бир тууган. Азыр биз көчөлөргө жайыла турган болсок, халал деп жазып койгон кафеден башың айланат. Бирок бардығын bir изилдеп көрөлүчү. Хутбабыздын ортосунда ошо жөнүндө да сөз болот. Урматтуу бир тууган, биз эмнени айткым келип атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң адамдардын арасында эң жайылып кеткен адамдардын зеhnинен орун алган хадис иннамал амалу бинният, бардык иш ниетке жараша болот деп атабыз. Эгер пайгамбарыбызга ыйман келтирсек, пайгамбарыбыз абадан алып сүйлөбөйт, пайгамбарыбыз Алла сүйлөтөт, Пайғамбарыбыз сөзүнөн да, кыймыл аракетинен да, уктаганнан, турганнан, жегенинен, ичкенинен, кыймыл аракетинен эч убакытта ката кылбаган Алланын коргоосундагы зат, мен ошондой затты ээчип туруп кетип атам Алланын астына деген ыйманыбыз болгон болсо, бардыгыбыз урматтуу бир тууган, Пайгамбарыбыздын бардык иш ниетке жараша болот деген хадисин дагы бир жолу ушул жерде отуруп ойлонуп көрөлүчү. Биз ниетибизде кээ бирөөбүз байланып алганбыз. Ушу арам нерселер менен соода кылгандар бар. Шек шубхалуу нерселер менен, күмөн нерселер менен соода сатык жүргүзгөндөр бар. Кудай сактасын өмүрүн таразаларда ушу уруп жейм дегендер бар. Бирок ниеттерибиз тоңдойлучу. Кудайым, сен мени жараттың. Алла Таалам, сен караңгы түнү bir кара кумурсканын, күндүзү жарыкта көрүнбөгөн кара кумурсканын ырыскысын сен караңгы түндө дагы ошонун эч ким көрбөгөн уясында дагы ырыскысын унутпаган затсың. Аллахым я Раббал аламин, сен менин ырыскымды унутпайсың. Кудайым, сен унутпай турган затсың. Ырыскыны бере тургандыгың үчүн, мага ырыскы жедире тургандыгың үчүн мени жараткансың деп ыйман келтирип, жаман нерселерди таштайлы, урматтуу бир туугандар. Алыстайлы. Алымдарыбыз айтат, кимде ким bir Алла шариятка туура эмес bir иш болгон болсо, ошону Кудай үчүн, ошонун пайдасынан кечип, кой мен Кудайым ыраазы болсун, жеген тамагым, денеме азыктанып аткан ошо азык түлүгүмдү арамдан жебейин, Кудайым сен үчүн токтоттум дей турган болсо, Алла Таала ага канча бир убакытта, мүмкүн 1 жылдадыр, мүмкүн 5 жылдадыр, мүмкүн 10 жылдадыр, Алла Таала айландырып, андан да жакшысын адал жолдон берет деген. Эгер ыйманыбыз келсе, урматтуу бир туугандар, араларыбызда миңдеген, 10 миңдеген адамдар отурат. Канчаларыбыз мына көгүлтүр экрандардан көрүп аткандар бар. Бардыгыбыз ушуну көрдүңүздөр, улуу аалымдардын сөзү экен, пайгамбарлардын көрсөткөн жол экен, Алла Тааланын коюп койгон шарият экен деп туруп, bir ыйманыбызды дагы бир жолу жаңылап туруп, урматтуу бир тууган, ниеттерибизди түздөп туруп, эгер ошондой жолдо жүргөн болсок, bir таштайлычы, урматтуу бир тууган, өмүрүбүзгө береке берсин.